Орус-Кыргыз өнүктүрүү фондунун өкүлдөрү таластык ишкерлер менен жолугушту. Анда ишкерлерге кантип жана кандай шарттар менен акча каражаты берилери түшүндүрүлдү. Ошондой эле талас чергесинде кайсы багыттагы ишкердикти өнүктүрүүгө болору талкууланды. Кабарчыбыз Элмира Сөйтбекованын материалында. Бүгүнкү күндө Орус-Кыргыз өнүктүрүү фонду тарабынан өлкө аймагы боюнча 411 долбоор 8 миллиард сомдон ашык каражатка каржыланган. Фонддун өкүлдөрү менен жолугушууда таластык ишкерлерде киреше алып келүүчү жана экспортко багытталган долбоорлорду сунуштап, аны ишке ашыруунун жол жоболору менен таанышты. У нас сегодня есть прямое финансирование. Бизде бүгүнкү күндө түз каржылоо бар. $1 миллион жогору долбоорлорду биз өзүбүз түздөн түз каржылап иш алып барабыз. Ал эми орто жана чакан ишканалар менен биз банктар аркылуу иштешебиз. Бүгүнкү күндө 8 банк менен иштешип жатабыз. Дагы андан да башка банктар менен иштешүүгө даярбыз. Бул банктар арасында да атаандашууну жаратат. Фонддун колдоосу аркылуу ишкерлер 5 жылдан 15 жылга чейинки насыяларды алса болот. Анын ичинен 12 айга чейин жеңилдетүү берилет. Кыргызстанда банктардан алган акча алганга аябай кыйын да. Очередь деген болот, акчасы жетпей калат. Булардын акчасы көп экен, аягы жакшы. Экинчи жагынан булар накталай бербейбиз деп атпайбы? Которуп беребиз деп атат. Бул жагы бизге зыян болот да. Которуп берген жагы биринчиден кымбат болот. Биз мисалы стройка жүргүзсөк кымбат болот экен. Бизге накталай берилсе, биз ошону барып соодалашып, жакшылап мындай көрүп, жакшысын алат элек да, акчаны экономдотот элек. Фонддун накталай акча бербегенинин себеби каражат максатсыз пайдаланып кетүүнүн алдын алуу деп түшүндүрүшөт адистер. Фонд айыл чарбасы, жеңил өнөр жай, машина куруу жана электроника, ошондой эле шаар жана айылдардын инфраструктурасын өнүктүрүү багытындагы долбоорлорго колдоо көрсөтөт. Узак убакытта өнүгүү эсептесек, биз ал үчүн машиностроениени кылышыбыз керек. Электрониканы өзгөртүшүбүз керек. Жана инфраструктураны өзгөртүш керек. Азыркы биз фондду дагы бир продукт кылып аткан шаардык инфраструктураны. Ал жана туризмди развивать эткенге дагы жардам берет. Орус-Кыргыз өнүктүрүү фонду эки өлкөнүн ортосундагы экономикалык кызматташууну кеңейтүүгө багытталган. Бул долбоор чакан жана орто бизнеске колдоо көрсөтүү менен өлкө экономикасын көтөрүүнүн аракети. Элмира Сөйтбекова, Мелис Элибесов, Коомдук биринчи канал Талас областы.